Маданият айылдан башталат. Мына ушундай аталыштагы иш-чара Лейлек районунун Сумбула айыл аймагында өткөрүлдү. Саамалык Лейлек райондук маданият үйү тарабынан уюштурулган. Башкы максат элеттик таланттарды колдоо, улуттук бай мурастарды жайылтуу болуп саналат. Өр бийлер менен коштолгон маданий иш-чарадан алдыда кененирээк сөз болот. Сентябрь айынан тарта Лейлек районунда маданият күндөрү белгиленген. Анын алкагында бир айыл аймактарында айылдын таланттарын, чеберчилигин элге көрсөтүп, жандуу үн менен ырырдап, ыркесе уюштурушту. Бул ирет Сумбула айылы өз таланттары менен бөлүшүп, калыстардын жогорку баасына татыды. Маданият айылдан башталат демекчи, Лейлек районунун ар бир айыл өкмөттөрүндө ыркесе майрамы болуп өттү. Бүгүн ошол ыркесенин кезеги биздин Сумбула айыл өкмөтүндө өттү. Элдик таланттар, кол өнөрчүлөр барды катышып, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартып алышты. Өзүбүздүн кыргызыбыздын салттык тамак аштарын бышырып, бүт өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү. Маданият күндөрү президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий кадеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгы жана кыргыз жараны концепциясынын алкагында өткөрүлдү. Аталган иш-чаранын негизги максаты айылдагы таланттуу аткаруучуларды колдоо, алардын чыгармачылык дареметин ишке ашырууга көмөктөшүү жана элибиздин улуттук коронгусун, маданияттын жаштарга таанытуу болуп саналат. Бул иш-чаранын негизги максаты ушу айылдагы жандуу үн менен ырдап жүргөн элдик таланттарыбызды таап, элдин алдына чыгаруу, аларга колдоо көрсөтүү жана ошондой эле биздин ата бабабыздан келе жаткан кол өнөрчүлүгүн, улуттук тамак аштардын көргөзмөлөрү аркылуу биз кийинки муунга биздин улуу баалуулуктарыбызды өткөрүү. Коркконуңар ушул эки чырактай кичинекей балабы? Иш-чаранын соңунда эркесенин кезеги Ак Суу айыл аймагынын өкүлдөрүнө салтанаттуу түрдө тапшырылды. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.